1939 дүйнөлүк экинчи согушту баштап Европанын бир катар мамлекеттерин басып алган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы согуштун күчү чындалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941 жылы 22 июнда СССРге кол салган. Фашисттик Германия 5,5 миллион адамдан турган 190-дивизиясы Советтер өлкөсүнө басып кирген. Согушка биринчи болуп Кыргызстанда аскер комиссары генерал-майор Панфилов командалык кылган 116-аткычтар дивизиясы. Бул дивизия Казакстан менен Кыргызстандын өкмөттөрү тарабынан түзүлгөн. Дивизиянын курамы ушул эки республиканын дыйкандары, жумушчулары жана кызматкерлеринен турган. Бир ай бою өзүнүн чегин бекем коргоо менен дивизиянын бөлүктөрү душманынын 2-танкалык 11 жана 110 жөө аскерлер дивизиясын талкалап, 9000 немец солдаттарын жана офицерлерин, 80 танканы жана башка куралдарын жок кылышкан. Варанелдин түштүк жагында Дон дарыянын жээгиндеги согушта 1942 жылы август айында Чолпонбай Төлөбердиев душманынын зуу отун көкүрөгү менен тосуп, элдин эсинен өчпөс ээрдик көрсөткөн. Ага 1943 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры намы ыйгарылган. Ал эми учурда Кыргызстанда Советтер Союзунун баатыры намын алган бир да ардагердин көзү тирүү эмес.